Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Совет бийлигинин алгачкы мезгилдеги социалдык экономикалык курулушу. Сабакты улантуу. Сабактын планы. Жаңы экономикалык саясат мезгилдеги өнөр жай. Айыл чарбаны жамаатташтыруу. Көчмөн жана жарым көчмөн чарбаларды олтурукташтыруу. Жаңы экономикалык саясаттын артындагы өнөр жай. 1925-жылы апрелде Чехословакиядан Интергельпо, башкача айтканда өз ара жардам интернационалдык кооперациялык шериктештиги түзүлгөн. 1922-23 жылдары Кыргызстанда 1964 кустардык ишкана болсо, 1925-26 жылдары 4525 жеткен. 1920-24 жылдары майда өнөр жай ишканалары чыгарган дүң продукция 41%га жеткен. Кыргызстан агрардык өлкө болгон. Өнөр жай 2,3%ды түзсө, 97,7%ын дыйканчылык, мал чарбачылыгы түзгөн. 1925-жылы СССРдин Коммунисттер партиясынын 14-съездинде өлкөнү индустриялаштыруу курсу аныкталган. 1929-жылы 10 декабрда Кыргыз АССРнин 2-сессиясы 1-5 жылдык планын кабыл алган. Совет өкмөтү Кыргызстандын өнөр жайы үчүн 3 миллион рубль бөлгөн жана көп жылдарга кредиттерди берген. 1-5 жылдыкта курулган ишканалар: Бишкектеги металл иштетүүчү механикалык завод, эт заводу, Канттагы кант заводу, 2 ири тери заводдору, Кара Суудагы механикалык ремонт заводу, Фрунзеде un заводу, күрүч тазалоочу завод, 5 кыш заводу, Таласта черепица заводу иштеген. Кыргызстанда 40 жаңы өнөр жай ишканасы, 11 чоң жана кичине электр станциялары ишке киргизилген. 1932-жылы 1,5 миң ишкана болсо, анын 106-сы ири ишкана болгон. Кыргызстан 2-5 жылдыкта Орто Азияны көмүр менен жабдоочу ири база болуп калган. Түстүү жана сейрек кездешүүчү кендер изилденген. Жеңил өнөр жайы, жибек фабрикасы, пахта тазалоочу заводдор жана башкалар курулган. 1935-жылы таш көмүр кени ишке киргизилген. Айыл чарбаны жамаатташтыруу. Сталин 1929-жылы жайында туташ коллективдештирүүнүн ураанын жарыялаган. Ошентип улуу бурулуш башталган. 1929-жылы дыйкандардын 6,6% колхозго кирсе, 1930-жылы 37,2% күч менен колхоздорго киргизилген. Совет бийлигин чыңдоо үчүн 25 миңчилер түзүлгөн. Алардын арасынан Кыргызстанга 219 келген. 1937-жылы Айдоо аянтынын 97% колхоз совхоздорго тиешелүү болгон. Ошентип 3-5 жылдыкта коллективдештирүү аяктаган. Көчмөн жана жарым көчмөн чарбаларды олтурукташтыруу. Калкты олтурукташтыруу жер суу реформасынан башталган. 1927-жылы кыргыздардын 62% көчмөн жана жарым көчмөн турмушта жашаган. 1932-жылы 12 райондо олтурукташуу башталган. 1931-41 жылдар аралыгында 98 миң чарбалар олтурукташкан. 300 кыштак пайда болгон. Жалпысынан олтурукташтырууга 307 миллион сом жумшалган. 1918-37 жылдары 600 миң адамды камтыган 142 миң чарба олтурукташкан. Олтурукташтыруунун кемчиликтери. Борбордун көрсөтмөсү менен Кыргызстанда Россиядагыдай типтүү кыштактар курулган. Жаңы кыштактар мал жайыттарынан алыс жайгашкан. Олтурукташуу коллективдештирүү саясаты менен коштолуп, зордук менен колхоздорго киргизилген. Олтурукташууну колхозго кирүүнү каалабагандар куугунтукталган. Кыргыз элинин өзгөчөлүктөрү эске алынбастан, европалык типтеги көп кабаттуу үйлөр курула баштаган. Бирок кемчиликтерге карабастан, элибиздин коомдук көз карашы, экономикалык жана маданияты өнүгүүгө мүмкүнчүлүк алган. 3-5 жылдыктын жыйынтыгы. Республикада 40 өнөр жай ишканасы ишке киргизилген. 1940-жылы өнөр жайы 1937-жылга салыштырмалуу продукцияларды 1,5 эсеге көп өндүргөн. Тема боюнча суроолор. Өнөр жайдын калыптанышы Интергельпо жөнүндө баяндап бергиле. Айыл чарбасын коллективдештирүү эмне үчүн зордук жолу менен жүргүзүлгөн?
кыргыздардын олтурукташтырылышынын мааниси жөнүндө айтып бергиле.